Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс курулуш компаниясынын көрүүчүлөрү. Биз азыр кезектеги мындан канча бир убакыт мурда ушул Мурас Ордонун центринде жайгашкан деп биз видео тартып кеттик эле. Ошол үйгө обзор тартканы келдик туугандар. Бул жер 147 чарчы метр болгон үй. Өтө сонун планировкадагы эң популярный бир кабаттуу үйлөрүбүздүн бири туугандар. Бисмилля деп эшикти ачып эле киргенде ушундай жаркыраган сонун вид тосуп алат туугандар. Бул эки эркердүү бир кабаттуу 147 чарчы метр болгон үй туугандар. Бул жерди биз 90% деңгээлине чейин бүтүрүп бергенбиз. Өзүңүздөр көргөндөй сырты дагы Технониколь компаниясынын Хабер деген фасадный плиткалар менен жасалган туугандар. Бул фасад болсо негизи Технониколь компаниясы өзү 20 жыл гарантия берет, а биз болсо үйдүн основасына 30 жыл гарантия беребиз. Бул үйдүн основасы дегенде фундаментине, стенасына. А калган материалдардын болсо баардыгынын өзүнүн гарантиялары бар. Мисалы ушул эле фундаментти сиз свайный кылып куйсаңыз башка сумма чыкпак. Ушул эле фундаментти сиз бийиктигин канча бир бийиктикте кылсаңыз 1,20 же болбосо 80 кылган сыяктуу бийиктиктерди тандасаңыз ал дагы суммага түздөн түз таасир этет туугандар. Бул фундамент болсо ылдыйга 0 болсо биз 60 минимальный 60 кылып коебуз. Эмне дегенде бизде азыр ушул Бишкек шаарында глубина замерзания деп коет. Бул жердин бетки катмарынын тоңгону 60-50 сантиметрге чейин түшөт. Анын биздин негизи Кыргызстандын климаты кургак болгон үчүн мисалы Россияларда башка мамлекеттерде болото болот дагы жерлер чөгүп кетет дагы фундаментте трещиналар кетип калат да. Ошон үчүн бизде андай учурлар көп деле катталбайт. Не себептен дегенде биздин топурактар кургак, фундаменттин 0 ал дагы сиздердин тандооңуздарга жараша, сиздердин суммаңыздарга түздөн түз таасир этет. Сиздер кааласаңыздар 1 кылып коюп беребиз, кааласаңыздар 60 кылып беребиз. Бирок 60тан ылдый кылбайбыз туугандар. Андан ылдый кылсак эртеңки күнү сиздин фундаментиңиз жарылып кетчү же ушул сыяктуу маселе болуп калса, анда жоопкерчиликти биз алышка туура келип калат. Бул үйдө мынакей могу лестницаларынан бери биз куюп бергенбиз. Өтө сонун кырлары чыгып турат, көрүп турасыздар. Терезелер болсо 5 камералуу ак пластиковый терезелер. Мисалы 5 камера дегенде эмнени айтабыз туугандар? Ичиндеги плотность болуп калат да. Булчу 3 камералуулар бар, 2 камералуулар бар. Мисалы ошолор канчалык камерасы аз болгон сайын суммасы да арзандайт дагы, бирок анын прочносту жоголо баштайт туугандар. Ушунун дагы биз алюминий десеңиздер, алюминиевый, коричневый десеңиздер, коричневый, антрацит десеңиздер, ден ночь десеңиздер дагы бүт баардыгын сиздер каалагандай кылып, көңүлүңүздөргө жаккандай кылып туруп, табитиңиздерге каалагандай кылып биз жасап бере беребиз туугандар. Бирок анын баасы түздөн түз таасир этет. Бул үйдү болсо биз стенасын сразу эле айтып коеюн, 4 миллион 100 миң сомго договор түзүп салып бергенбиз. 147 чарчы метр болгон үй эмне үчүн мынчалык кымбат айланып кеткен же мынчалык арзан болуп калды десеңиздер, видеону аягына чейин көрүңүздөр, сиздер түшүнөсүздөр. Азыр могу вагонканы, бунун турганда фронтон, водостокторун, ветровой карнизтерин бүт баардыгын биз сырткы жасалгы болсун, көрүп турган жумуштардын баардыгын биз кылып бергенбиз. Бу жерде кардар эч кандай жумушун кылган эмес. Кардар ичиндеги жумуштарын гана өзү кылган. Бунун үстүндө мягкий кровля жабылган. Мягкий кровля билесиз, башка материалдарга салыштырмалуу гарантиясы да көп, еще жакшы жактары дагы көбүрөөк. Не дегенде бул жамгыр жааганда үндү өткөзбөйт дагы, профнастил, металлочерепицаларга окшоп туруп үн өткөзбөйт. Жылуулукту жакшы кармайт, еще мындай сырттан видтен дагы сулуулукка жакшы көрүнөт. Мисалы бул металлочерепицага караганда 400 сомго квадрат метрине кымбатыраак туугандар. Ошон үчүн бул кымбат материал болгон үчүн үйдүн общий итоговый суммасына дагы, жана мен айткан 4 миллион 100 деген суммага дагы түздөн түз таасир эткен дагы, ошол себептен дагы бир аз кымбатыраак айланып калышы мүмкүн туугандар. Бул эшиктин бронь эшикти дагы биз коюп бергенбиз. Бул эшиктин дагы качестволорун, бааларын сиздер каалагандай кылып коюп бере беребиз. Мисалы бул 25 миң сомдук эшик боло турган болсо, сиздер жок мен кымбат эле жакшы эле эшик койдурам дей турган болсоңуздар, сиздерге 50 миң сомдук деле эшикти коюп бере беребиз туугандар. Андан эч маселе жок. Бисмилля деп киргенде эле эми үйдүн жайгашууларын, ички дизайнерский ремонтторун сиздер менен кенен көрсөтүп берели. Киргенде ушундай кире бериши бар туугандар. Кире беришинде ар дайымкыдай эле биз ар үйгө колдонгон электрошит орнотулган туугандар. Бул жерде электрошит бүт баардыгында күлчатилдери коюлган. Булар болсо, мисалы ушул эле точкадан замкания чыкчу болсо, ушул автоматически ал точканы өчүрүп коет дагы.
калган точкалар иштей берет. Мисалы бир жерден зампань жакса баардык үйдө свет өчүп калат деген жок. Ушул жерден зампань жакса ушул жер өчөт дагы, калган жагы иштей берет. Кайра ушул жерди күйгүзүп же болбосо анын себебин бузулган себебин оңдоп туруп кайра колдоно бересиздер. Бул жерде болсо экинчи этажга чыгып кеткенге дагы люктарын бүт баардыгын коюп кеткенбиз. Мынакей кире бериши кенен ушундай могу жактарга шкафтарын коюп койсо, эртең вообще сон болуп калат. Андан кийин эле бул үйдүн эң сонун жери туугандар. Мына киргенде эле заңгырап өтө сонун көрүнөт да, кенен холлу менен туугандар. Мынакей. Бул үйдүн размери болсо 12ге 11, бүт баардык шарттары менен. Мына кире бериштен киргенде эле оң жактан баштап кете берели. Бул болсо бир уктоочу бөлмө туугандар. Азыр пока бул жакта колдоно эле экен, бирок бүт баардык ремонтторун жасап койуптур. Мынакей теневой профилдеринен бери, бүт подсветкаларынан бери, люстраларынан бери өтө жарашыктуу кылып коюптур. Могу эшиктерин да байкасаңыздар, оор жакшы кымбат баалуу сонун эшиктерди коюп коюптур туугандар. Булардын баардыгы сиздердин каалооңуздарга, сиздердин чөнтөгүңүздөргө жараша. Бул жумуштарды биз кылбайбыз. Биз эмне жумуштарын кылабыз? Мисалы фундаменти куюлуп турат, засыпкасы ортосуна толгон, анын үстүнө болсо биз 10 см минимальный жерин 10 см калыбыздагы пенополистирол бетонун куюп беребиз дагы. Анын үстүнө наливной полун куюп беребиз. Наливной полдун үстүнө эле жана подложкасын таштап туруп, ушундай кылып туруп паркетин жаап аласыздар туугандар. А стенасын болсо биз гипсокартондон чаптап, электромонтаждарын бүт бардын вентиляцион системаларынан бери жасап туруп, үстүнөн бир слой шпаклевка тартып, апа-апакай кылып, уголокторунан бери чыгарып бизтерге өткөзүп беребиз. Калган болсо, могу мисалы анын үстүнөн биринчи слойдун экинчи слой шпаклевка тартып, үстүн шкурка кылып, ушундай болгон сонун обойлорду чаптап туруп жашай бересиздер. Стенасы да бүтүп. Потологун кандай кылып бүтүрөсүңөр деп турган болсоңуз, потологун кааласаңыздар биз сип панелден кылып беребиз потологун. Же болбосо жылууланган стяжка, мындайча айтканда пенополистирол бетон менен куюп беребиз туугандар. Анын ылдыйына болсо пенополистирол бетон куйган болсок, ошол жерде рейкалар тартылган болот, ошол рейкаларга эле эртеңки күнү могул гипсокартондун подвестерин коюп туруп, дальше гипсокартондун каркасын коюп, өзүңүздөр топ каласыздар. Жок, мен потологун тегиз эле болот, мондой теневой профилдерди койбойм, бүт баары теп-тегиз эле кылып жасап коелу дей турган болсоңуздар, биз ошол пенополистиролдун ылдыйындагы рейкага эле сонун кылып гипсокартондарды профилге тогуп беребиз туугандар. А могуларды болсо кардарлар өзүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн табитине жараша биз өткөзүп бергенден кийин гана жасай алат туугандар. Бул экинчи уктоочу бөлмө. Бул жакта дагы өзүңүздөр байкагандай мына люстрасы, бүт баардык подсветкалары менен, ушундай софиттери менен, жада калса могу шторалары дагы үйдүн прям сочетаниясына өтө сонун келип турат туугандар. Азыр эми бир кабаттуу үйдүн кенен санузел бөлмөсүн сиздерге көрсөтүп берели. Мынакей бул жакта ваннасы, бүт смесительдердин бери, раковинанын бери, стиральный машина, анан кийин мынакей могу жерде көрүп турсаңыздар, бул жерде 80 литровый аристон илинип турат. Эч кандай маселеси жок эле иле бересиздер. Сип панелге илсек болобу, кухонный гарнитурларды кармайбы деп кыйжалат болбой эле ушул 100 литрликтен 3 илгендерди эле көрүп атабыз. Потому что биз сип панел жылуулукту жакшы чыгармаган үчүн биз баняларды салып жүрөбүз. Ошол баняларга чоң болгон аристондорду жакшынакай кылып эле илип атышат. Бул болсо 3-чү уктоочу бөлмөсү. Элестетиңиздер туугандар. Жер үйдө 147 квадрат метр үйдө болгону 4 миллион 100 миң сомго 3 уктоочу бөлмөсү, санузел, холлу, ушундай гостиный бөлмөсү, еще сонун жасалгоосу менен кухнясы ошол сомго туруп атат туугандар. Мынакей. Анан кийин бул үйдө жана айтып кеткендей 2 эркер болгон. Бул биринчи эркери, экинчи эркери болсо кухняда. Эмне үчүн эркер колдоносуздар дей турган болсоңуздар, билесиздер да, если ушул жер түз эле стена коюлган болсо, түз эле болсо, эркери жок боло турган болсо, а бул үйдүн пространствосы дагы, мындайча айтканда, кенендиги дагы кичирейип кетти да комнатанынчы. А эркер болгондо кичине колдонгонго дагы ыңгайлуураак болот. Еще сыртынан жасалгоосу дагы эркер жакшы көрүнөт туугандар. Бул жерди мисалы канча 1 метр созулуп турат, эч канча деле сумма кошулбайт бугачы. Бирок сулуулукка, колдонгонго, ыңгайлуулукка өтө эле жакшы шарт түзөт. Мынакей кухонный гарнитурларын дагы өтө сонун кылып жасап коюптур туугандар. Бүт баардыгы со вкусом. Мынакей эч кандай маселеси жок эле илинип турат. Бул кулап кетет, түшүп кетет, бул кармабайт деген сыяктуу башка материалдарга салыштырмалуу бул аябай эле сапаттуу болот. Анан кийин мынакей баардык үйлөрдө
өзүңүздөр байкагандай вентиляционный системаларды коюш керек. Эмне дегенде бул үйдүн ичинде аба алмашуу системасын жакшыртат туугандар. Үйдүн ичинде аба алмашуу системасы жакшы жүрсө, сиз уктаганда дагы, үйдө ар бери жумуштарды кылганда дагы чарчабайсыз, кыйналбайсыз. Өтө сонун болот туугандар.